Саламатсызбы кадырман теле көрүүчү, иш жуманын дүйшөмбү күнү сиздер менен Таңкы регион телеканалы кайрадан өз кызматын баштайт. Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн дагы таңды мына ушундай жакшы маанайда тосууга аракет жасап жатабыз. Дал ушул күнү бүгүн кандай окуя болгон же болбосо кандай маанилүү даталар бар, кандай маанилүү окуялар камтылган деп турган болсоңуз, анда дал ушул күнү бүгүн 11 ноябрда 1977 жылы Кыргыз мамлекеттик циркинин жаңы имараты ачылган экен. Андан бери далай жыл өттү. Анан ортодо көп жыл бою ушул Кыргыз мамлекеттик циркинин имаратына атайын бор оңдоп түзөө иштери дагы жүргүзүлгөн эмес. Дал ушул быйыл ушунчалык кубанарлык дагы жаңылык болду. Жалпы циркте иштеген кызматкерлерге дагы, цирк өнөрпөздөрүнө дагы, ошондой эле циркти сүйгөн биз сыяктуу көрүүчүлөргө дагы жакшы маалымат болду. Анткени 2 ноябрда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде Кыргыз мамлекеттик цирки оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Мына ошол себептен биз бүгүн студияга атайын конок чакырганбыз. Абубакыр Изибаев атындагы мамлекеттик цирктин директору Аслан Айым Аширова бүгүн бизге конокко. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келиптирсиз. Чоң рахмат. Сизге ыраазычылык билдирем. Таңкы убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн. Эми дал ушул күнү бүгүн 1977 жылы биз билген цирктин жаңы имараты ачылган экен. Андан бери көп жыл бою оңдоп түзөө иштери да жүргүзүлбөптүр. Анан баарыбыз абдан кубанып сүйүндүк. 2 ноябрда ошол цирктин жаңы оңдолгонун көрдүк да. Анан эми кандай өзгөрүү болду? Толугураак айтып бериңиз бизге. Эми абдан чоң өзгөрүүлөр болду. Бүгүнкү күндө биздин ушул Кыргыз жалгыз мамлекеттик циркибиз абдан жаңыланып, азыр мындай жаңы баракча менен, жаңы маанай менен, жаңы жаңылык менен ошо 2 ноябрда ачылуу аземи болду. Муну менен бирге сиз айтып кеткендей, биздин ошол кыргыз элине дагы, биздин кыргыз кичинекей мотурайган көрүүчүлөрүбүз үчүн дагы, циркте иштеп жаткан өнөрпөздөр үчүн дагы абдан чоң жаңылык болду бул. Эми биз көпчүлүгүбүз эле үн сыналгылардан көрүп жаттык да, манеждин оңдолгонун. Андан сырткары дагы ошол цирк өнөрпөздөрү үчүн кандай шарттар түзүлдү, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бүгүнкү күндө абдан жакшы шарттар түзүлдү. Анткени өзүңүздөр билесиздер, өзүңүз дагы айтып кеттиңиз, ушул акыркы жылдары негизи цирк мындай искусствосу стагнацияга түшүп, анан мындан сырткары баягы цирктин ичи толук түрдө болбой калгандай, баягы урап, талкаланып, абдан жаман акыбалда болуп келген. Эми болсо бүгүнкү күндө мынакей биздин циркке келген журналисттер, инсандар абдан эле таң калып жатышат. Ушул циркти ушунчалык жаркыратып оңдоп койдуңарбы депчи. Анан ушу мен негизи ушу биздин куруучуларга ыраазычылык билдиргим келет. Чынында абдан чоң жумуш жасашты. Илгери летающая тарелка деп айтышчу да. Анан бүгүн болсо Кыргыздын бир мындай орусча айтканда жемчужинасы болуп калды депчи. Аябай жаркырап, ушундай сонун болуп, мындай бир элеси да башкача болуп калды да. Анан кийин кечки убактарда ошол жерден өткөндө баары айтышат, чынында кыргыз цирки өзгөрдү деп. Анан муну менен бирге сырты деле жөн эле өзгөрбөс да. Ичи дагы өзгөрүп, жаңыланып, артисттерибиз үчүн дагы абдан жакшы, мындай адамгерчиликтүү, адам иштей турган шарттар жасалды. Анткени буга чейин ошо талкаланган акыбалда артисттерибиз үчүн дагы шарт жок эле, жаныбарлар үчүн дагы шарт жок эле. Ошол эле мисалы грим комнаталар, гримеркалар толтура эле, бирок артисттер үчүн эчтеке жок эле. Анан бүгүнкү күндө ошол ар бир гримерный комната бүт баары артисттер үчүн кайтарылды. Баягы китайский кафе, ресторандардын баары кетирилип, бүт ошол гимнастический залдын баары, хореографический залдын баары толук түрдө цирктин өзүнө, артисттерге кайтарылды. Чындыгында талкаланган абалда анан
артисттер кийинип чечинүүчү бөлмөдө шарт эле жок эмес, кээ бир бөлмөлөрүндө жыт бар, азыр тескерисинче ар бир бөлмөгө кирген сайын артисттер кубанып, сүйүнүп, анан муну айткандын себеби мисалы бизге кыргыз циркине чет мамлекеттен дагы цирк өнөрпөздөрү келип өзүнүн өнөрлөрүн тартуулайт да. Ошол учурда кыргыз циркинин абалы ыйларлык абалда болсо керек. Туура, аныңыз туура. Буга чейин ошо бизге чет мамлекеттен көп коноктор келчү да. Анан башка чет мамлекеттин артисттери келет, директорлору келет. Анан аябай таң калышчу да. Качан келбейли кыргыз мамлекеттин циркинин ичи мындай көрүүчүлөргө ар дайым 100% толуп турат. Бирок 1 жыл өтөт, 2 жыл өтөт, 4 жыл өтөт, 6 жыл, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл деги эле циркиңер оңолбой койду го депчи. Ошо кечиресиздер, эми жаныбарлардын сийдиги жыттанат эле, чычып коюшат эле, андан башкасы. Анан керек болсо ошол гримеркалар суточный дагы ушундай сдаваться этилип кетчү да. Анан ичинде казиносу деле бар болчу, Кытай кафеси деле бар болчу, материал саткан магазиндер бар болчу, китайский народный болуп кеткен ичи. Анан ушул артисттердин арасында эле көчөдөн келген мындай эми кандай десем, мындай биздин штаттык расписанияга эч кандай тиешеси жок, мындай 1 саат, 2 саат деген бир бейтааныштарга берилген ошол жерде адамдар да ошо кошулуп жүрө беришчү да. Аябай мындай беспредел болуп кеткен. Анан ичинин баары 90-чы жылдарда эле болуп кеткен да. Анан эгерде артист мисалы өзүнүн оюн айтып билдирип койсо, сабап да коюшчу, айтор ушундай бир жайга айланып кетти да, тилекке каршы. Ошол цирк өнөрпоздору көйгөйүн айтайын десе дагы мүмкүнчүлүк болгон эмес экен. Ооба, анан кийин баягы көп артисттер баягы директорлордон ошо зависимый болуп айтайын десе айта албайт, коркот. Сүйлөйүн десе сүйлөй албайт, сүйлөсө жанагынтип сабап койчу эле. Анан кийин мен деле мисалы убагында 2,5 жыл айтып жүргөнүмдө мага деле ошо кол көтөрүп коюшкан. Травматологияга дагы жатып чыккан күндөрүбүз болгон. Анан чынында бул жак мындай, кандай десем, негизи мындай эми өтө катуу эле башаламандык болуп кеткен да. Анан кийин эми ремонт менен ремонт абдан жакшы жасалды. Өтө жакшы ремонт болду. Бирок ошону менен бирге биз кыргыз мамлекеттик цирк искусствосунун бүгүнкү күндө ички системанын акыбалын оңдошубуз керек. Мындан өтө көп нерсе мындай зависит да. Анткени эми биз ошо ремонт эле карап отура бербестен, мисалы чет мамлекеттен кандай артисттер келет, чет мамлекеттен биз мисалы мындай профессионалдуу түрдө иштеген артисттерди чакырып чоң фестивалдарды өткөрүп турушубуз керек. Бул дагы биздин артисттерибиз үчүн баягы тажрыйба менен алмашуу болот. Ошол эле маалда биз Кыргызстандын көрүүчүлөрүнө өтө жакшы сапаттуу программаларды тартуулашыбыз керек. А эгерде биз сапаттуу программаны тартуулайлы десек, биздин артисттерибиз мындай башка мамлекеттин артисттери менен тыгыз иштеп, анан тажрыйба алмашуу керек. Бул нерсе буга чейин болгон эмес, эч качан. Тажрыйба алмашуу эмес, өзүнүн пикирин айткандан да мындай алыс оолак болушчу да биздин артисттерибиз. Анткени мындай коркутуу, мындай корку сезимдер болгон. Эми бул жолкусун андай болбойт. Анткени биз артисттерди абдан мындай баалап сыйлашыбыз керек. Анткени артисттер бар үчүн бүгүн биздин жалгыз, жападан жалгыз болгон кыргыз мамлекеттик циркибиздин баягы опул тоодой жумушун ушул биздин артисттерибиз көтөрүп келет. Анан биз аларды сыйлабаганда биз кимди сыйлайбыз мисалы? Анан негизи сиз өзүңүз айтып калдыңыз, циркте шарт жакшы болбосо дагы артисттер кармап турган деп. Анан атайын конкурстарга катышып байгөлүү орундарды алып келгендер дагы жок эмес да. Конкурстарга кандай шартта же кандай конкурстарга барып жеңүүчү болуп келди биздин артисттерибиз?
Конкурстар мындай көп эле болуп турат чет мамлекетте. Мисалы Алматыны алайлы, мынакей акыркы жолу ошол биздин Аят группасын жетектеген Фархат Төлөковдун жигит балдары барып келишти. Биздин акробат жаш балдар. Бул мындай кичинекей чоң команда, кичинекей эмес чоң команда. Биздин мындай акробат командаларыбыз дагы мындай бөлүнөт саны менен дагы. Мисалы 3 сандан болот, 5 сан, 6, 7, 8 адамдан болот. Анан ошол Алматыда бул экинчи эл аралык фестиваль болду. Спецпризди алып келишти. Ошол жерде мисалы башка Испаниядан, башка мамлекеттен келген артисттер көбү мындай спецпризге да жетпей калышты да. Демек биз Кыргызстан 6 мамлекеттен ошо суурулуп чыгып, атайын спецпризге ошо удостоились да. Анан мындан сырткары Испанияда дагы өтүп турат фестивалдар. Россияда, Россия Федерациясында абдан мындай көп, эң эле көп ошо фестивалдарды өткөргөн бул Россия Федерациясы. Чынында абдан Беляков Сергей Григорьевич жетектеген көптөгөн абдан жакшы өтө сонун фестивалдар өтүп турат. Мисалы Гия Эраце, мынакей акыркы жолу Принцесса цирка деген фестиваль болду. Бул деңгээли өтө бийик, сапаттуу ошол номерлерди башка чет мамлекеттерден чакырып, ошо сборный фестиваль болот, сборный программа болот өзүнчө ал эми ошонун ичинде эле фестиваль өтө берет. Мисалы биздин Кыргызстанда, Кыргыз мамлекеттик циркинде акыркы эми жылдары эми цирктин акыбалы өтө жаман болуп турган учурда, ал кезде фестиваль эмес, жөн гана акча табуу жай болуп калган да. Анан ал акча табылган сайын мындай кандай десем, эми бир саналуу инсандардын чөнтөгүнө кетчү да. Тилекке каршы биздин артисттерибиз эч кандай фестивалдарга дагы мындай бара албай калган. Барса дагы мындай кандай десем, мен баягы директорду мактаган, баягы директор туура эмес жумушту алып кетип атса да ошонун ишин мактаган инсандар тандалып эле барчу да. Эми азыр мына ушул Кыргыз мамлекеттик циркинде акробаттар, клоундар, маскаропоздор, дагы кандай топтор, кайсыл багытта иштеген артисттер бар? Бүгүнкү күндө бизде абдан таланттуу жаштарыбыз көп. Негизи бул суроо абдан жакшы суроо. Эмнеге дегенде мен Кыргызстан боюнча көп көрөм. Негизи эле Кыргызстан мындай жаш таланттуу инсандарга бай экен да. Анан баягы көмүскөдө калган, көңүл бурулбай калган, же болбосо ошол өмүр бою баягы продюсер издеп эле көмүскөдө калып, өзүнүн талантын эл алдына чыгара албай калган жаштарыбыз көп экен. Мага деле буга чейин канча деген инсандар кайрылды. Циркке кирет элек, циркке иштейт элек депчи. Бирок ал кезде баягы мен өзүмдүн оюмду айтканым үчүн баягы кол көтөрүп койгон учурлар болуп атты да. Анан ансагандай баягы чуркайт экенсиң, аракет кылат экенсиң, анан буттан тартып койгон көп убакыттар болуп атты да. Анан мен айтайын дегеним, негизи Кыргызстан таланттуу адамдарга бай мамлекет биздин. Биз ушундай жаш таланттуу балдар, кыздарды колдошубуз керек. Анткени булар биздин келечек. Биз аларды колдосок, бул биздин ушу Кыргызстан үчүн болгон салымыбыз да. Анан мисалы ата-эне деле өзүнүн баласын колдоп, көтөрмөлөп, канчалык баягы мындай ден соолугундагы акчасын да аябай ошо бала үчүн салса, бала деген таланттуу болуп чоңоюп атпайбы? Ошондой эле нерсе да. Биз кыргыз эли баарыбыз биригип ушундай инсандарды көргөн соң колдоп жардам берсек, мен ойлойм бул Кыргызстаныбыз ушундай таланттуу инсандар көп болсо бутуна бат туруп кетет. Анан цирк боюнча дагы абдан көп каалоочулар көп, чынында. Анан бүгүнкү күндө биз Кудайым буйруса, бизде деген азыр мындай штат боюнча азыр каралып жатат. Анан албетте биз мындай иштей турган жаш биздин таланттарыбызды колдоп, мен ар дайым айтып келем, таланттуу инсандар, цирк мындай өнөрпоздор болом,
келечекте циркте иштегим келет, кыргыз циркине салым жасагым келет деген жаш инсандар, биздин артисттерибиз бар. Аларды сөзсүз түрдө мен колдоп келем. Анан штатка биз ушундай жаш таланттарды биз толтурушубуз керек негизичи. Эгерде биз сапаттуу, жакшы номер программаларды даярдайлы десек. Ал эми бүгүнкү күндө болсо бизде ар түрдүү номерлер бар. Мисалы бизде ошол биздин жаш таланттуу артисттерибиз менен бирге жарышып, биздин ветерандар дагы бар да, эми баягы аябай мынтип өзүнүн жумушун жакшы көрүп, ушунча берилип иштеген, мисалы Айталиев Анарбек Тагайматович жакшы инсан, аябай мындай өзүнүн жумушун жакшы көрөт. Ошону менен бирге бизде мына заслуженный дагы артисттерибиз бар. Мукушева Фатима Эржановна аракет кылышат аябай. Анан эми мен ойлойм, ушундай инсандарыбыз мындай көп эле жыл иштешти. Ал эми алар баягы кандай десем, жаштарга мындай өзүнүн тажрыйбасын берип келди да буга чейин. Чынында абдан мындай жакшы иш алып барышты. Анан кийин ошо тажрыйбасын берди. Эми алар өзүнүн аркасынан жакшы окуучуларын, жакшы группасын таштап мындай өткөрүп берүү керек да. Анткени ушинтип бизде тажрыйба алмашат, орундар дагы алмашат. Ошентип отуруп баягы система жаңыланып отуруп, жаш кан, жаңы муун келсе, ошондо бизде кыргыз цирк искусствосунда мындай стагнация болбойт да. Алмашуу болгон жерде абдан көп жакшы нерселер болуп турат да. Жакшы жаңылыктар болуп турат. Анан муну менен бирге бизде жанрлар да бөлүнөт. Мындай аба гимнастикасы, клоунада жанры бар бизде, аба гимнастикасы бар. Аба гимнастикасы ал жерде дагы бөлүнөт. Мисалы страховка менен страховкасы жок. Мындай башка, мисалы мачта, канатоходцы. Деги эле биздин жаштарыбыз мындай карап көрсөм абдан таланттуу да, болгону гана биздин жаш таланттарыбыз эмнеге зар болуп келген. Колдоо жок болгон. Бир костюмду мисалы тигип берип коюшат эле. Анан ошол костюмду 10 жыл бою кийип жүрө берет эле. Костюмдар же алмашпайт, же колдоо жок, же реквизит алайын десең же акча беришпейт. Ошол себептен бизде аябай чоң утечка кадров башталган да. Анан кийин көп артисттерибиз чет мамлекетке кетип баштаган. Анан ал жерде эң эле бир аз дегенде эле бир 2,5 миң, 3 миң доллар алышат да зарплата. Анан ошондой зарплатаны алып аткан соң Кыргызстанга 4,5 миң сомго ким келет эле ал кезде. Азыр деле мисалы зарплаталары эми мисалы 16 миң, 14 миң, 7 миң алгандар бар. Анан эмнеге жетет бир айына? Бир айга да, бир ай иштеп алышат. Эчтекеге жетпейт. Анан ошого да байланыштуу кетип калышат. Же цирктин акыбалы тигиндей болуп атса, же реквизит, же костюм жок, же колдоо жок. Өзүң пикириң айтайын десе, же тигинтип сабап коюп атса, анан кой деп. Абдан эле көп таланттуу, ушунчалык таланттуу артисттерибиз дагы. Абдан көп артисттерибиз да кетип калды да. Демек ошол цирк өнөрпозу болом деген жаштар болсо, сиздерге кайрылса, өзүңүздөр сыноодон өткөрүп туруп, анан окутуп, үйрөтүп, тарбиялап аласыздар, Сөзсүз түрдө. Анткени биздин айтып кеткендей, мынакей нече деген ветерандарыбыз иштеп келишти, ар бир өзүнүн тажрыйбасын бергенге аракет кылышты. Анан бул деле баягы кандай десем, кадрларды, таланттуу жаш кадрларды бир орунда 8 миң сом менен же болбосо 16 миң сом менен кармап калыш бул оңой эмес. Анткени чет мамлекетке бир жолу чыккан артист ошол жерде бир эле ай мисалы барып иштеп 2 миң, 3 миң доллар алган инсан 4,5 миң сомго кайтып келбейт го дейм. Ошол себептен биз мисалы жакшы сапаттуу номер кааласак, первую очередь биз өзүбүз аларга шарт түзүп беришибиз керек. Бул деген акча маянасын көтөрүү, шарттарын абдан жакшы жасап берүү, түзүп берүү. Андан кийин биз сапаттуу номерди сурасак, талап кылсак болот да. Эми алдыда биз кандай концерттик программаларды көрө алабыз? Кандай программанын үстүндө иштеп жатасыздар дегендей?
Бүгүнкү күндө бизде баягы ачылыш аземи убакытында бизде баягы 50 мүнөттүк эле мындай кичинекей эле бир программа болду. Бүгүнкү күндө эми мынакей Кудайым буйруса азыр болжолдоп биз датасын коюп жатабыз. Ушу ноябрдын орто чендеринде уже биздин кыргыз кичинекей мутураган балдарыбыз үчүн ушу бүткүл Кыргызстанда жашап жаткан кичинекей балдарыбыз үчүн, чет мамлекеттен келген конокторубуз үчүн ачылабыз буйруса. Кыргыз мамлекеттик цирктин эшиктери ачылат биздин көрүүчүлөр үчүн. Анан келип жашнакай программаны даярдап жатабыз. Бул баягы жаңы цирк, жаңы баракча, жаңы жакшы жаңылыктан баштайлы, жаңы программа менен баштайлы деген ой менен биз азыр мындай даярдык учурлары болуп жатат. Артисттерибиз ушу күнү түнү иштеп жатышат, абдан чоң аракет көрүп атышат. Бул дагы баягы 1 жылдан бир аз ашуун убакыт Кыргыз мамлекеттик циркинде баягы оңдоп түздөө иштери болуп жатты. Ошону менен бирге биздин артисттер баягы 1 жыл бою манежге чыккан эмес да чынында. Анан ошол себептен биз күнү түнү иштеп ошо аракет кылып атабыз. Анткени бул цирк искусствосу бул өзгөчө искусство болуп саналат негизи дүйнө жүзү боюнча. Ошон үчүн биздин артисттерибиз үчүн баягы манежди сезип, жаңы манежге баягы чыккан бул дагы бир өзгөчө да биздин артисттерибиз үчүн. Анан кийин ошол манежди сезиш керек, булар кандай болуп калыптыр, резинасы кандай. Анан биздин артисттерибиз негизи өзгөчө мындай эрке келишет да. Сизге ыраазычылык билдирем. Атайын убактыңызды бөлүп, таңкы эфирге келип бергениңиз үчүн рахмат. Анан ушул Абубакир Изибаев атындагы Кыргыз мамлекеттик циркинин оңдоп түзөлүүсүнө дагы сиздин эбегейсиз салымыңыз бар экенин баарыбыз билебиз. Ыраазычылык билдиребиз. Кадырман телекөрүүчү, биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бүгүн бизде конокто Абубакир Изибаев атындагы Кыргыз мамлекеттик циркинин директору, жаш бирок таланттуу, амбициясы күчтүү деп айталы, Асланай Баширова бүгүн бизде конокто болду. Бизден алыстабай туруңуз, кийинки конок менен кайрадан улантабыз.